Ассаламу алейкум достар. Кыргыз тилдүү футбол аудиториясы менен назарыңыздарда Гулжо Go. Сиздер даяр болгон болсоңуз, анда Go. Алгач АПЛ жаңылыктары. Кече күндүн алгачкы оюнун Тоттенхэм менен Ньюкасл баштап берди. Бул оюнда адатынча Доминик Соланке эсеп санын ачып, үй ээлерин алдыга алып чыкты. Бирок Антони Гордон менен Александр Исак 2 гол жаратып, камбек кылып Ньюкаслга 3 пайда тартуулады. Тоттенхэм ушуну менен 4 оюндан бери жеңиш эмне экенин унуткан болсо, Ньюкаслда тескериси. Тактап айтканда, Эдди Хау шакирттери 6 оюндан бери жеңилип көрө элек. Ал эми кезектеги оюн бул Манчестер Сити Вест Хэм ортосунда болду. Мында Гвардиола балдарыны эмне болду билбейм, бирок 4-1 ири эсепте жеңип 3 упайды алды. Муну менен Манчестер Сити кайты деп айтыш кыйын. Кийинки оюнда да байкап көрүшүбүз керек. Голдорду Манчестер Сити сабынан Соланке, Фил Фоден жана ошондой эле Халанд дубл жаратты. Аларга Никлас Фюлкерк 1 гол менен жооп бере алды. Кийинки кызыктуу беттеш Кристал Пэлас менен Челси ортосунда болду. Тилекке каршы мында эсеп саны 1-1 менен аяктады. Натыйжада Челси упай жоготту. Астон Вилла болсо өз үйүндө Лестерди 2 эсеби менен жеңип 3 упайда ээ болду. Брайтондагы кем калышпай Арсеналдын чемпиондукка болгон жолун тороп чыга алды. Анткени Фалмер стадионунда болгон беттеште эсеп 1-1 менен аяктап, командалар бирден упай капчыкка сала алышты. Натыйжада турнирлик жадыбалга көз саптырсак, 18 оюнда 45 упай менен Ливерпул дагы да болсо лидер. Кечеки тең чыгуу менен Арсенал 40 упай топтоп, экинчи орунду бекемдеди. Ноттингем Форестер болсо карамагында 1 оюн бар, бирок ага карабай 3-чү орунда 37 упай менен. Ал эми Челси 36 упай, Ньюкасл 35, Манчестер Сити 34 упай менен топ 6-лыкты толуктап беришти. АПЛ чемпиондор лигасына чыгуу үчүн жолдомого болгон беттеш аябай кызуу терезе уланып жатат. Ал эми Премьер лига чемпиону болуу үчүн бир гана талапкер, алда болсо Ливерпул. Бул кетиште Ливерпул ойнобой жатып эле чемпион болушу чындыкка жакыныраак. А бүгүн түнү дал ошол Арне Слот шакирттери Ливерпул өзүнүн үйүндө Манчестер Юнайтедди кабыл алышат. Сиздин оюңузча эсеп саны канча болот? Испания кубогунун 1/16 финалында Марбелья Атлетико Мадрид менен беттешти. Анда жалгыз Гризмандын голу менен Атлетико Мадрид кийинки этапка чыккан болсо, Барселона Барбастрого конок болуп ири 4-0 эсебинде жеңип алды. Кийинки этапка жолдомо алды. Ал эми Реал Мадрид эртең Депортиво Минейро менен беттешет. Ал эми кыргыз футболундагы кызыктуу жаңылыктардын бири жаңы ачылып жаткан Бишкек Сити клубу бразилиялык оң канат коргоочусу 24 жаштагы Тайлон Винисиус менен келишим түзүүгө. Анан да ал үчүн футболчу Кыргызстанга келгени тууралуу Кыргыз футбол Instagram баракчасы билдирет. Эске салсак, бул футболчу бразилиялык атактуу Сантос, Атлетико Минейро, Гремио, Палмейрас клубдарына каршы оюн алып барган. Буюрса достор, ошол трансфер кезелер жыйынтылганда Кыргыз Премьер лигасындагы өзгөрүүлөр, топ трансфери тууралуу толук маалымат YouTube каналга чыгат. Андыктан бизден алыстабоо үчүн каналга катталып кеткенди унутпаңыз. Кыргыз тилдүү футбол аудиториясын сиз менен биргеликте жараталы.